Айтселек Орозбековқа ким арыз жазған? Эмне үчүн Куликовдун аты аталууда? Азыр айтып берем. Блогер Айтселек Орозбеков 2025 жылдын май айында Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалган. Милиция блогердин YouTube каналына мониторинг жүргүзүлүп, анда улут аралык кастыкты козутуу фактысы аныкталганын билдирген. Ошондой эле соттук экспертизанын жыйынтыгы менен аталган факт тастыкталып, кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси менен тактап айтканда расалык, этностук, улуттук, диний же региондар аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Айтселек Орозбеков аттуу жаран 50ден ашык мекемени өзүн билимдик менен текшерүүгө алып, бир тараптуу жыйынтык чыгарып, улуттар аралык кастыкты козутуу белгилеринин негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзүп келгендиги аныкталган. Жана ошондой эле тергөө иштеринин жүрүшүндө аталган жарандын буга чейин дагы жапырт башаламандык фактысы боюнча соттолгондугу бар экени такталган деп айтылган милициянын расмий маалыматында. Ал эми Айтселек Орозбеков өзү болсо ага тагылган айыптарды четке кагып, блогерлик ишмердүүлүгүндө улут аралык кастыкты козутпаганын айтып келет. Биз кыргыз элин сыйлайбыз, мен өзүм да ар бир улутту сыйлайм, ар бир улуттун тилин, динин баарын сыйлайм, бирок мен эч бир жерден бир ошо видеолордун арасында бирөөнүн динин же тилин же улутун атап, сен мындайсың, тигиндейсиң деген менде андай эч нерсе болгон эмес, ошондуктан мен баары мыйзамда эч кандай кооптонуп жүргөн эмесмин. Айтселек Орозбеков YouTube каналында тамактануучу жайларды камера менен кыдырып, кафе-ресторандарды кыргыз тилинде тейлөөнү талап кылып келген. Блогердин YouTube'унда 15 миңден ашык катталуучусу бар. Айрым видеолору резонанс жаратып талкууга алынып турган. Чүй облустук милициясы ишти тергеп бүтүп сотко өткөргөн. Орозбековдун иши Сырлов райондук сотунда каралууда. Блогер 12 январда элге кайрылуу жасап, 9 айдан бери үй камагында экенин белгилеп, анын үстүнөн Куликов бренди менен таанымал компания арыз жазганын айтып чыккан. Азыр эми сотко келсек, булар Куликовдун юристтери айтып атат, мен башкаруу чарамды өзгөртүп камагыла деген соттон суранышта. Сот деген бул жерде ал биздин ишибиз эмес, анын укук коргоо органдарына кайрылгыла деген же прокуратура кызматкерине кайрылгыла деген жообун берди аларга. Анан эми булар ушу мени каматканга эле кызыктар болуп атат, кыскасы. Орозбековдун адвокаты Медиа Хабка 2 арыздын көчүрмөсүн жиберди. Анда Куликовдун 2 филиалында иштеген кызматкерлер арыз жазганын көрүүгө болот. Алардын бири блогер телефонго тартып, тынчын алып кыргызча сүйлөбөсөңөр, коомдук жайда иштөөгө мүмкүнчүлүк жок деп басым кылганын айтууда. Экинчи арызда кызматкер мен орусча сүйлөгөнүм үчүн кемсинтип, уруксатым жок видеого тартып, психологиялык басым жасады деп Орозбековго чара көрүп берүүнү суранган. Азыркы учурда Куликовдун арыз жазган 2 кызматкери же болбосо алардын адвокаты Куликов өзү бул окуяга байланыштуу эч кандай комментарий бере элек. Ал эми Айтселек Орозбеков мен жөн гана кыргыз тилинде тейлөөнү талап кылдым, эч кандай мыйзам бузган жокмун, улут аралык кастыкты козутайын деген ниетим дагы болгон жок деп өзүн күнөөсүз экенин айтып атат.